Assalamu alaikum ekendештер, amansızdarбы? Men bugün pagoda biraz жаңбыр болуп турат. Bugün Яндекс'te da Яндекс доставкада да жакшы заказ болот деп ойлоп турам ошо. Bugün bir video тартайын деп турам ошо. Кандай заказ болот, канчага иштесе болот. Негизи эле жаңбырда заказ жакшы болчу эле, ошого атайын бүгүн тартайын деп турам. Андан сырткары буга чейинки дагы иштеген отчетторума бир 3 күндүкүн көрсөтөм. 3 күндүн бир күнү эң менин көп иштеген күнүм болгон. Рекорд деп койсом да болот. Ошолорду да көрсөтөм. Азыр мага заказ түштү, мына биринчи заказ. Азыр шуну жеткизебиз. Мына биринчи заказ бул. Общий количество 8 экен, анан 4 килограмм 27 грамм экен. Суммасы болсо 1195. Мына адрес корпоративнерде картаны басканда өзү чыгат, адрес көрсөтөт. Ана 20 километр экен да, 20 километр МКАД менен барсам 20 километр экен. 38 минут. Болосо 15 километр бар экен, 1 саат 20 минут жүрөт экенсиң. Буга караганда 40 минут разница бар да. 19 километрде барсаң 48 минут экен. Биз айла жок, 20 километр тандайбыз, бизге 15 километрге төлөп берсе керек, по-моему. Эми алар өздөрү билет да канча километрге эсептейт. Эми биз өзүбүзгө ыңгайлуу жолун тандай беребиз. Бул баасы болсо 1 километрине 40 рубльден төлөйт, заказга 110 рубль төлөйт. Ошондо если 20 километрге эсептей турган болсо, 20 километрге 40 рубльден төлөйт, 800. Андан кийин заказга 110 рубль төлөйт, 910. Если 15 километрге эсептешсе, анда 15 километрге 140 немеден 40тан эсептей берет. Мына ушундай заказдар түшүп турат. Ушундай далныйдан заказдар түшүп, көбүрөөк түшсө, көбүрөөк иштейсиң. Анан жакын жерлерге заказдар түшөрсө, анда аз эле иштеп каласың да. Ошо эмеден көп иштеген, аз иштеген эмеси алыска заказ жана жакынга заказ бергендерден айырмаланып турат да. Эми заказ алган жерибиз магнит магазин, бирок бул жерде покупательдер жок. Бул жер интернет магазин. Жерде интернет косметика магазин бар, а биз болсо ушунун экинчи этажынан алабыз. Мына ушул жерден алып кетебиз биз. Мына бул жактан чогултуп, жерге алып келишет. Номерин жазып, пакеттери коюп коет, аны ушул жерден алып кете беребиз. Заказды алдык, мындай пакеттерден берет. Если чоң заказ болсо, ушундайдан 4-5 алып да кете берет. Жери коюп коебуз, кете берет. Мен азыр кетип атам. Забралды басып элекмин азыр, мен жолго чыгып алып туруп. Анан кийин бир аз болсо да нарак жүрүп алып туруп, анан забралды басам. Эми гана басам азыр забралды. Забралды бастым, мага 40 минут убакыт берди. Көрсөтпөйүнчү, көрүнөт экен. Көрүнбөй калды. Менде 40 минутта берди, азыр 36 минутам калды. Навигатордо болсо 32 минутта көрсөтөт, 32 минутта жетесиң деп.
Азыр мен через МКАД кеттім. МКАДқа чыгайын апам, Шелковскийде кеттім. Шелковский. Мына ушундай камераларды караңыздарчы. Ар 2 метр сайына коюп койгон сыяктуу көрүнөт мына жерден. Бижирайт жөнүнө. Нарушение полосалары кечип өтөт турамасаң, үч тараф 250 рубльдан. 250 рубльдан бирөөнү алсаң эле бир заказды бекер жеткизген сыяктуу болуп каласың өзүңчө. Ошон үчүн нарушение кылбай айдаш керек берди. Мен МКАДка чыгып алып кеттим мен. МКАДда пробка жок. Километрден кийин поворот алып кирип кетет экен МКАДдан центрди көздөп. МКАДдан 100 менен айда деп көрсөтүп турат жерде. 100 менен эмес, биз азыр пока 66 менен кетип атабыз. Машина бардыгы эле калты кетпей секин кетип атат. Реутовка келип калдык, мынерден араз болот. Реутовка кирет экен. Реутовтан да өтүп атабыз азыр. Мына Рязанский проспектке кирдим. МКАДтан келип Рязанский проспектке кирип кеттим азыр. Өтө узакка бердим бүгүнкү заказ, биринчи заказыбыз. Мен негизи өзүм Подмосковда жашайм. Подмосковдан Шелковский метро чейин 27 километр. 27 километр жүргөм. А бүгүн болсо иштеген жермен заказ берди, 20 километр берип койду да ошондо. Рязанский проспектте пробка бар экен бираз. О, кругойго чейин. 10 минутта убактым калды. Навигатордо болсо 8 минутта калды. Мындай жакындассак, ал жерде Рязанский метро турат. Рязанский метро. Биз азыр жерде кругойдо турабыз. Мен келип калдым клиентке. Бул жакта мага 2 минут убакыт калыптыр. 2 минут. Ушул заказ минуска кирбеш керек. Азыр 2 минут бүткөндөн минус 1, минус 2 болуп кете берет да, ошондой болбош керек. Ошон үчүн прибылды басып калыш керек. Если кечигип аткан болсоң, клиентке жетелекте деле кандайдыр 100 метр, 150 метрден минутаң бүтөйүн деп калган болсо, 1 минут калса 150 метрден деле прибылды басып кое берсең болот. Прибылды 100 метр, 150 метрден прибыл басылат. Андан алыс болсо басылбайт. Ал ушундай болуп басып туруп, анан клиентке берет, мынерде комментариясы бар экен, бесконтактная доставка деп. Ушуларга да көңүл буруш керек. Кээбиркилер жазып коет. Домофон иштебесе жазып коет, же болбосо мен эшикте жүрөм, келерде чалып кой деп жазып коет. Ошолорго көңүл буруп, ошондой кылып бере беребиз. Азыр бул бесконтактныйны алып келип туруп, эшигин алдына коюп койгонбуз, өздөрү алып кетип калат. Заказды берип чыктым. Заказ берип чыккандан отдал заказды басып коюш керек. Ошондо бизге да заказ чөрөт. Бирок мен если мындай алыс жакта жүргөн болсом баспайм. Себеби азыр мен үйдө болду. Обратно ошол местага барышым керек мен кайрачы. Ал местага барбасам мага заказ түшпөйт. Азыр алыс жакталарга чөбөрбөйт, жакын жердегилерге чөбөрөт. Мен азыр кайра барыш үчүн 21 километр центр жак менен барсам, СВХ менен кетсем болот экен, СВХ 21 километр. Азыр звонокко жооп берип коюн. Лицензия боюнча звонок кылыштыр таксисттер. Лицензия жасайсыңар деп. Лицензия жасайбыз, айткандай эле. Если лицензия керек болсо, таксиге кайрылып берсеңиздер болот. Так, мына менен 20 километр 35 минутага салсам, МКАД менен кетет экен кайра. Мен азыр ушу менен эле кетем кайра. Элестетиңиздер. Шелковский метродон Рязанский метрого алып келдим заставканы. Поехали кылабыз дагы. Мен мына отдалды пока баспай турам. Мына обратно дагы 20 километр 35 минутта жетет экен.
Жакшы көрүнбөй калат мына экран телефон кыймылдап. Мына эми буну болсо аддалды басып коебуз. Если жол пробка болуп узак жол минута берип аткан болсо анда баспай эле коебуз. Кокусунан жолдо тап заказ түшүп калса, узак жолдо пробкада калып кетип, минуска кирип кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн пробка болсо баспай коебуз. Пробка эмес болсо аддалды басып кое беребиз. Если буну баспасак, заказ чөтүрөн болсо, бизге минута бербейт. Мына заказды аддалды кылып бошомой сайын бизге минута бербейт. Минута жолдо кармалып турат. Качан анан баскан, аддалды баскандан минута эсептеп баштайт. Ошон үчүн жол пробка болсо, обратнада мен баспай коем. Себеби жолдо баратканда заказ түшүп калса, пробкада турганда мен магазинге кечикпей өз убагымда барам. Мына ушундай достор, Яндекс доставка. Азыр эми обратно барышым керек. Мына мен обратно келдим. Жолда келат 2 заказ берди. Мына биринчи берген заказына 1 минут убакыт калды. Буну Привыл ресторанында басып коюшубуз керек. Минуска кирип кетет болбосо. Мына экинчисинде минута бербей эле турат. Ошон үчүн биринчи заказды аддалды баспаганымда азыр мага бир эле заказ берет эле жолдо келатканда. Бул мындай болуп минута берилбей турат эле да. Если пробка болсо ошондой кылып баспай койгон, бунда беймарал жетишип келесиң. Бунан привылды басасың буну дагы. Мына 2 заказ экен. Биринчи заказыбыз 9 килограмм экен. 2100 болуп. Маршрут построен. Бул непеле болуп атты бүгүн. 27 километрге дейт го. Текстилишке алып барат экен. Волжский, мына. Чынды го бүгүн ал жактагылар иштебейт аба. Таң калышты го. 27 километр 41 минут текстилишик. Burada beri taşağım da tekstilişik metro tamamda turбай. Tekstilişik görünbей атта жакшы. Ана, tekstilişik. Mayli, bunu al жакка алып барабыз. Бүгүн убактым бар эле жолдо жатып атышат. Маршрут построен. Экинчи заказым бул болсо 3 километр бул жерде эле экен. Ошондо кандай окот биринчи, экинчи заказын берип анан наркын таштап коет окшойм. Биринчи мынаны таштап келип, анан беркин алып барышым керек экен. Майли, кандай болсо дагы кире берели. Мына мен экинчи заказды алып чыксым, биринчи заказды албадым. Ал биринчи заказ текстилишке алып барыш керек экен, ал пока туруп турсун. Жакын жерде заказ таштап келип, кийин текстилиштен алып барабыз. Топлива, не выходя из 3 километр 8 минута. Мен азыр заказды алып келип таштап чыктым. Аддал заказды баспай койгон багыда, баягы айткандай эле. Себеби азыр неде менде да бир заказ бар. Бул узак заказ. Жооп берип коюн, а? Алло. Добрый день, меня зовут Владимир, я представляю компанию ЕГИ. Ранее вы интересовались приобретением автомобиля с пробегом, актуально еще? Нет, спасибо. Спасибо. До свидания. Мына берде бир заказым бар. Бул деген текстилишке басма, текстилишке метр текстилиште бул. Ушуга барыш үчүн мынаны баспай турам. Себеби мынага көбүрөөк убакыт берет. Если мен биринчи заказым бар болсо, экинчи заказга узагыраак убакыт берет. Бул узак экен, мен жолдо пробка болуп калган не болуп калат. Мынаны страховкага таштап коем. Мага уштабы узагыраак убакыт бериш үчүн. Мына дальный заказды алып чыктым азыр. Яндекске чат поддержка жазсам, отмена кылып кой, алыс экен депчи. Алыс экен десем ишенбей мындай сүрөткө тартып жөнөт деди. Сүрөткө тартып жөнөттүм азыр. Если отмена кыла турган болсо, мына заказ мага калат була. Себеби бул кассадан төлөнүп акчасы полный эме болгон эсеп. Яндекспен төлөп койгом, магнитга тиешеси жок алып калышка. Если заказды отмена кылбаса, анда жеткизип берем. Азыр не деп жазды көрөлүчү. Достор, отмена кылбай койду, короче. Булардын иши ошондой.
Заказ көп болгону вообще өздөрү башын көтөрүп эме кылбай калышат. Моюн көтөрүп анча карабай калышат күрөрлөр. Айла жок, кеттик азыр. Та кайсы алсам 27-50 км азыр Забыралды басып киренчи канча минут берет экен ошого карап. Жөнөбүз Забырал. О, 52 минут. Мына 52 минута берди. Текстилишке чейин. Мен 27 километрдик жолго салдым. 27 километрге мага 50 минута убакыт берди. 50 минутада мен жеткизип беришим керек эми. Достор, келдим мен. Так, менде 1 минута убакыт калыптыр. 52 минут берди, 52 минутта 1 минут. Прибыл клиент. 1 саатта алып келген, аз келгенсиз. Тагы 5 этажный дом экен. Лифт жок, 4-нчи этажга көтөрүп чыгып, пышылдатына түшкөт тамайра. Эми кайра кетиш керек, обратно иштеген жерге барыш керек эми. Барбасаң заказ түшпөйт. Жол пробка эмес, көрүш керек эми. Мынандай кайра кетиш үчүн 43 минут жүрүшүм керек экен. Маршрут построен. 43 минут 26 километр болбосо 1 саат 18 минут 20 километр бул центр жактан. 25 километр 50 минут бар экен. Мен 26 километр 43 минутта кетип берейин. Бер жака 1 саат, нар жака 1 саат, 2 саатта 1 заказ кылат экен да. Через 50 метров поверните направо. Шындай да болуп калат экен бүгүнчө не то. Бүгүн не то көрөбүз го азыр. Мындай кылып жазып коеюнчу, эртең отчет келгенде салыштырып көрөйүн. Кандай эсептейт экен? Биринчи 20 километрге 1 заказ, кийин 3 километрге, кийин 27 километрге 1 заказ таштадым. Бүгүн кечке жазып көрөйүн, эртең отчетто салыштырып көрөбүз. Текстил иштен келгедим. Заказ жок, 1,5 сааттай отурдум эле. 1 заказ берип калды. Жакын жер экен, машина менен барсаң айланып барышың керек экен. Пешком жакын экен. Азырда пешком алып кеттим. Бул 4-нчи заказ болду бүгүн. Күн ачыла кеткенге заказ токтоп калды. Негизи жамгыр болуп атканда заказ жакшы болот. Кыргызстан номери Мерседес көрдүздөр. Bunu көрсөткөнсө, ona велосипедчен, жилетчен. Баа сүрөткө тарткычтар келди да мынаны тартып кетти. Мынаны тартты да анан кийин Кыргызстан номерин тартпай койду. Анан атайын сурадым. Бул Кыргызстан номерине, эми Кыргызстан дебедим эми ошондой. Башка өлкөнүн номерлерине штраф келеби, же келбейби десем. Жок, келбейт деди. Ошон үчүн мен тарткан жокмун дептир. Кетти, анан турат велосипедчен, жилет менен. Атайын ошону сурадым. Буга чейин мага кызык болуп жүрдү, ошого штраф келбей экен. Так что Кыргызстан номерлерине штраф келбейт экен, билип алсаңыздар болот экен. Аларды тартпайт дагы экен булар. Дагы 1 заказ бердиле, 5-нчи заказ, 3 километрге алып барат экен. Багы пешком алып барып келген машинага салганда 2,5 километр болчу, пешком жакын эле 600-700 метр эле да. Пешком алып барып калдым. Вообще ошондо 5-нчи заказды алдым бүгүн. 5-нчи заказ. Аз заказды алып келесем жолдо. Дагы 1 заказ берип калды. Аз мен бул заказ берип чыктым. Пока мына биринчи заказды бермейинче, экинчи заказга минут бербейт да, экинчи минутта ошондой эле тура берет. Ошон үчүн обратно пробка болсо биринчи заказды аддалды баспай эле коюш керек да. Жолдо келип заказ берет, мындай минутасы да бербейт, кеңири жетип келесиң. Азырына биринчи заказды аддал кылабыз. Аддал кылдык. Кетти, уже 14 минутта убакыт берди. 14 минутта мен азыр магазинге барып калышым керек. Если 14 минуттадан кечиксем, ар бир кечиккен минутама 3 рубльдан айлыктан кыскара берет. Ошондой. 6-нчы заказ дагы баштадым мына далныйга берипчи. 17 километрдек 1 саатта жетет экен. Охотный рядка. Китай городко алып кирет экенбиз. Так центрге, Москва. Так, Китай город нерде? 0 жерге алып кирет экен. 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 0 жерге алып к
Мына ушундай бүгүн өлтүрөт экен да алар только далныйга берип. Далныйдын акчасы жакшы го. Көрүп атпайсың, анын арака 1 саат, кайра бери жака 1 саат. Бензин кетти атпага канча алган. Мурда далныйларга берчү. Мына жерлер көрөт эле, мына Перван тегеренде. 9 километр, 10 километр кылып берет эле мына жерге. Ошондой эле акча жакшы чыкчу да. Эми бул болсо пробка болуп атат да, бул жерге чейин пробка жок. Бу жерге биз кеңири жеткизчүбүз мурда. Азыр пробка ушудан башталды да. Ушудан башталып наракка пробка болуп атат. Майлы майда жок. Ишти кылабыз да. Жол пробка. Мен деген Забыралды баспай эле кеттим азыр. Мына Забырал заказ деп турат, ошол боюнча. Себеби жол пробка экен, атайын баспай койдум. Ал жакта бирөөгө дайындап койдум, күрөрүн бирөөсүнө. Bir 10 minut 15 minuttan Забыралды басып койдум. Ага чейин мен жарым жолду жүрүп алсам, минута экономдойбуз да. Болосо кечигип калчудаймын. Жол өтө эле пробка экен да. Мына пробканы караңыздарчы. 2,5 километр калдык, 25 минутта жетесин дейт. Мен бирөөнү басып кой дедим эле Забыралды. Ал басып коюптур, менде 49 минут запас бар азыр. 49 минут, почти 50 минут. Азыр мен беймарал жетип, кеңир парковка таап таштап, анан кийин тапшырып келем буюрса. 6-чы заказды центрге таштап келдим эле, да бир заказ берди. 21 килограмм экен бул. Бул дагы центр экен да. Бирок жакын эле, пробка жок жерде экен. 10 километр, 24 минут. Третий колесого алып келет экен. Бауманский метрого жакын жерде. Бакунская деген улицага. Бул жерлерде парковка таппайсың да, центрге кирсеңчи. Домдоруна шлагбаум коюп алышат. Звонить этесиң, шлагбаум ачат. Кээбиркилер ача албайт, ача албаган чык дейсиң, алар чыккыча шлагбаумда пробка кылып турасың. Жителдер келет, назад бересиң, центрдин ошонусу жаман. А так километрлери жакшы, километринен утасың бул жерлерденчи. Азыр заказды даяр болгучакты базар күндө иштеген, суббота, жума күнү иштеген 3 күн отчетун көрсөтүп коюн. Буга чейин иштегенден. Мына 18 күнү, 19 күнү 8ден 8ге чейин 93 километр жүрүптүм. 93 километр 15 заказ кылыптым. 15 заказга мага 5549 рубль чыккан да. Бул базар күндүкү. Эми бул болсо суббота күндүкү 10дон 10го чейин иштегем. 10дон 10го чейин иштегеним канча заказ кылып койдум? 17 заказ кылыптым да. 17 заказдан 49 рубль мага чай пул төлөптүр, бирок 3 минутта кечиккен экен, андан 18 рубль алып коюптур. Общий сумма 7775 рубль. Бул мен эң көп заказ кылган, эң көп иштеген күнүм да. Бундай иштей элем. Буга чейин өткөнкү видеодо 6800 иштедим да, бунда 7700 болуптур. 1000 рубль бензинге алып койсок, ошондой 6700 бул тазасы. Bundan комиссия албайт. Ушул рекорд койгон күнүм, эң көп койгон күнү ушул болду. Азыр саат 5 болуп калды. Азыр 5ден 15 өттү, ана чоң заказды даярдап чыккыча да 15 мүнөт өтсө 5,5. 5,5на 7 заказ. Мен центрге кирип чыккычакты 6,5 болсо, нар жака 1,5 саат 8ге чейинми да бүгүн графикчи. 1,5 саатта да канча заказ болот билбейм. Мен оюмча бүгүн 8 же 9 заказ болот окшойт. Заказ келгенден отчетун эсептейбиз. Отчетун көргөндөн кийин мынага да салыштырып көрөбүз жазып койгондорду. Азыркын 10 километр деп жазып коюн. Экөөнү туура чыгабы же туура чыкпайбы? Салыштырып көрөбүз. Мисалы bunday 27 kilometre 20 kilometre berүүчү эмес эле, эң көбү 15 kilometre эле.
Бүгін өте ұзақтарға жөнөтүп койду. Ошо ұзақтарға кандай экен эсептеп көрөбүз го. Кайра магазинге барыш үчүн дагы 40 мүнөт экен да. 40 мүнөттө келдим. 40 мүнөттө кетем. Бу жерде 15-20 мүнөттөй убактын өткөзөсүң парковка кылып. Заказын көтөрүп алып кетер. Ошо менен 1 саатта келип 1 саатта кетет экен. 2 саатта 1 заказ болду да, мындайча айтканда. Saat 7'den 17 ötüp kaldı. Bismillah 8'e çeyin. Hazır 8. zakaz verdi. 8. zakaz Perometre eken 13 kilometre 21 minutdan 9 kilometrege salabız dağı. İyideyiz. Men oyumça uşu menen бүттү кылат окшойм. Азыр мен баргычакты дагы 40 ötken жетте 40 өтсө анын алып кирип берип эме кылчак дейли өтөт. Ошо менен убакыт эле бүтөт. Ошодон ары үйгө кайтабыз. Бүгүнкү исмем бүттү ушу менен. Саат 8 болду. 8ге чейин болчубуз. Saat 9'dan 8'e çeyin 11 saatte. 11 saatte 8 zakaz kılıp 8 saatte men esebim boyunca 90 kilometre жүрдүм да. Эми эртең отчет келгенде көрөбүз канча келет. Негизи эле 8'den 8'e чейин болчу, бирок мен кечигип калып кеч келгенмин. Ошо менен отчет 12 saatка деп келе берет, бирок мен 11 saat иштегем. Азыр эми үйгө кетиш керек. Кеч болду. Мына үйгө кетиш үчүн 29 kilometre жүрүшүм керек экен да. 50 мүнөттө. Жосо 37 kilometre жүрсөм 1,5 saatта сентермен кетет экен. 35 kilometre жүрсөм 1 saat 15 мүнөт Шолкого жакын кетет экен. Шолконун кереги жок. Эң эле жакшы МКАД экен. Азыр МКАДка чыгам, Рытовдон. МКАД менен келип туруп, мына Королевка келем да, Королевда жашаган жерим нерде? Ушундай достор. Поверните направо. Азыр отчет, эртең отчет келет, отчет келген отчетту көрсөтүп, анан бир жолу видео кошуп, видеону YouTubeга жүктөйбүз. Андан эмес биздин каналга подписка кылышты унутпаңыздар, лайктан басып коюңуздар, эсте кыйын болбосо. Жана досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздарды биз суранабыз.